Эрмис Нузупов, өзüm 7 туған 40 уру Кыргыз эл ынтымагы мүчөсү болгом, эл ынтымагы мүчөсү болгом, чүй ынтымагы мүчөсү болгом, өзüm чүйүк болгон менен ушул 10 жылдан бери ушул системаны көрүп келатабыз. Негизи ушул 5-октябрда кандай десе ушул Садыр Нуркожоевичке чоң ишеним болгон, баарыбызда бейикте көбүбүздө чоң ишеним болгон. Эмнеге дегенде атасын жоготкон, энесин жоготкон, ошо түрмөдө отуруп, баласы каза болгон ошо түрмөдө отурганда ошондон эл ишеним кылгандан кийин ушундай максатка кандай десе ушундай иш кылган бул азыр билим калды. Тескери иштер тутусу ишеним баарыбыздан өлгөнүчү. Туугандар, 5-октябрда эл эмне болуп чыкты эле? Эмне деп чыкты? Эл ушул чимкирикттерге, ушул болгон системага, шайлоо системасына, ушул азыр фуги отуруп, чоң майлуу сүттө отуруп аткан орундарга отуруп аткан ушул чиновниктерге каршы чыккан эл. Ушулар баарын кетсин, ушулар баарын тазалайлы деп. Ошол мен ошо кектерге айтып коет элем, ушул жанагы доконцаларга айтып коет элем мен. Азыр эмне болду? Азыр ошонун баарын майлуу сүттө орундарга отуруп атышат. Ошол эле патриотторубуз камалып атат. Элим жерим деген патриотторубуз камалып атат. Анан дагы бир нерсем бар, айта турган нерсем бар. Кыскача. Артыков Амангелди ушу 7 тууган лидери. Кандай десе 2 мартта ошо Садыр Нуркожоевичтин жанагы митинг болгондо түрмөдө отурганда ошо Садыр Нуркожоевич чыгарабыз, ошол чыгарысында талап кылабыз деп митинг болгондо Артыков Амангелди байке бизге айткан. Ушу ишеним ушу Садыр Нуркожоевичте эле калды. Ушуга аракет кылайлы, ушуга ишеним берейли. Ошо 2 мартта чыгайлы дегенде, ошондо эртең менен алыкта үйүнөн келип СМБ алып кеткен ошо сокулукачы. Камап койгондо ошол азыр жүргөн Садыр Нуркожоевичтин тарапташтары Шамил деген жигит, Батырлан деген көлдүк жигиттер барып ошол баарын билишет, барып ошоктон чыгарып келгенбиз биз. Чтоб бияктан сүйлөбөсүн деп, ошол жака алып барып СМБге камап коюшкан. Мынчалык болгондон кийин туугандар, мен сүйлөп атам, мен кубанып атам. Ушунчалык эл ушунчалык ойгондо байкелер, инилер, эжелер ойгонуп атат, карындаштар ойгонуп атат. Мен кубанып атам, мен кандай десе бир жакшы бир сунуш айтып кетейин дегем. Биз ушул кыска убакытта, туугандар, кыска убакытта элди ынтымакка чакырып, бир жерге чогулуп туруп, ушул Садыр Нуркожоевичке дагы бир талап коелу. Ушул 120 чимкирикти, ушул болгон коррупцияны, иллюстрацияны киргизсин. Ушул чимкириктер баары тазаласын деген талаптарды коелу. Анткени бекте көп айткандар, дагы бир революцияны биз мамлекетибиз көтөрө албай калат. Ошо 5-октябрда Үмүт деген инибиз каза болгон. 900 бала жаракат болгон балдардын баарын ошонун баарын үмүттөрүнүн баарынан аткарышып атат. Ошончо 5-октябрь революцияны ошону азыр деле кечпес. Азыр деле ошо иллюстрация кылып туруп, ошо чимкириктер тазалап туруп, системаны ошо революция кылганга оңдоп кетсе болот. Оңдоп кеткенге. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ушу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Мен атым Талайбек, Москва району Чоң Азат кыймылында азыр эл ынтымагында жүрөм. Эми ушул жерге баарыбыз эмнеге чогулуп атабыз? Ушул биздин экономикабыз күчтүү болсо, айлыктарыбыз кенен болсо ушул жерге келет белек. Ушул көрөкат деп Чоң Азатка да эмнеге аттанган, анткени элим ачка турса, байгөпөстөр алар менен бөлүшөлү деген ниети жок болсо, анан күндөн күнгө байып атса, анан эмес келди да, карапайым менин жини келди, ай, болбойт мындай. Келгиле бири келди дагы ичине акыйкаттык чындык болсун, бул прозрачность болсун, бул бүт эле бул баягы мутный судан балык кармагандай деп ойлойт канча жылдан бери, 30 жылдан бери бизди алдап келатышат. Бул мектептен башталып турбайбы биздин эме тарбиябыз. Бул мектептен үнөмдөсөң, ошол үнөмдөгөн акчага түрмө курасың дейт. Ошон үчүн бул биздин тарбиябыз мектептен башталат экен. Биздин экономикабыз көтөрүлмөйүнчө биз ушундай чогулуштан дагы эле улана берет биздин чогулуштар. Анан бул Цойдун эмеси бар го. Требуют наши глаза, требуют наши сердца перемен деген. Бул өзгөрүү деген бул. Ошон үчүн Цойду өлтүрүп коюшту бул бийликтерчи Россияда. Перемена дегенде элгечи биздин эмени көрбөй турабыз, өзгөрүүнү. 30 жылдан бери бизди уктатып, алдап келатышат. Биз билем кыргыз эли качан ойгонуп. Анан бул башка улуттун өкүлдөрү тарынмасын билбейм, бул Кыргызстанга эле керекпи? Эмне үчүн азыр мен орусча сүйлөбөйм? Эмне үчүн асыбызда жок? Орустар, чечендер, украинецтер, казактар, уйгурлар эмне үчүн арабызга кошулбайт? Алар мекен алардык эмеспи? Биздин сууну ичип, биздин жерде барып жүрөт. Арабызга кошулса болот эле ушул пресс-конференцияны угуп отурса, кыргызча түшүнгөндөр келсин, арабызга кошулсун. Кыргызстан эле кыргыздарга эле керекпи деп ойлойм да. Мен националист эмесмин, бирок ушуга ичим күйүп турат.
ошусун алар деле. Кыргызстан баарыбыздыкы. Анан кийин сырттан бирөө келгенде басып кете бербей, ушул жерге биз турушубуз керек. Анан бул коркок миң өлөт дейт, биз бир өлөлүк. Анан биз өтүп кеткен бул жашоодон биздин балдарыбыз небелерибиз айтсын, чоң атам коркок диванда жатып эле комментатор болуп эле өлгөн деп айтпайт. Чоң атам деген ушундай элдик эмеге чогулуп барчы деп